Саламатсыздарбы, ободо учурчак теле долбоору. Жакында эле Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштеген бардык биздин жарандар, кызматкерлер акырындык менен биринчи жана экинчи, үчүнчү этапта өтүү менен кыргыз тилин үйрөнүүсү керек, кыргыз тилинде сүйлөшүсү керек деген жарлыктар чыкты. Жакында президентибиз дагы ушул иш чараны колдой тургандыгын билдирди. Бүгүн биз сиздер менен чогуу тил жоголсо эл жоголот деген теманын тегерегинде сүйлөшөбүз. Жана студияга чакырган коногубуз Болот Дыйканбаев агайыбыз, Дос Береке курулуш бирикмесинин мүдүрү жана кыргыздын үрп-адат каада салттарын ушул күнгө чейин жайылтам деп аракет кылып, чуркап ошол иштин үстүндө эмгектенип келе жаткан инсан. Студиябызга кош келиптирсиз. Рахмат. Алгач эле ушул жогоруда айтып өткөн сөздөн баштасак, эми ушул жакында эле коюлган жарлыкка жана айтылган бийлик тараптан сөздөргө келечекте кандай ишке ашат, ушул чындыгында ашышына сиздин көзүңүз жетеби, ушул маселеден баштасак? Эми премьер-министрибиз Сапар Исаков жакында жарлык чыгарды. Бардык иш кагаздар, буйруктардын баардыгы кыргыз тилинде болсун жана мамлекеттик кызматка мындай ишке кирип жаткан адамдардын баардыгы кыргыз тилинде сөзсүз билиши керек деп. Туура мындай жарлыктар буга чейин да чыгып келатат, бирок ачык айтыш керек, иш жүзүндө ашкан жок. Анткени премьер-министр тараптан же президент тараптан буйруктар чыгат, аны аткарган же болбосо аны текшерген эч кандай мындай мекеме же болбосо органдар жок. Болушу мүмкүн, бирок алар өздөрү дагы толук кыргыз тилде сүйлөй алышпайт деп билем да мен. Эгер премьер-министрибиздин Кудай буйрса мына жарлыгын ишке ашырыш үчүн, аны үчүн şu аткарылып жаткан жагындагы көзөмөлдөгөн бир өзүнчө бир орган болсо дейм. Алар эч кандай башка тилде эмес, бир гана кыргыз тилде өздөрү толук түрдө түшүнгөн, сүйлөй алган адамдар болсо. Мына ошондо Кудай буйрса кыргыз тилибиз буйрса өнүгөт, өсөт. Биздин бүгүнкү күндө жаштардын өзгөчө негизи келечек муун болуп келе жаткан мектеп окуучулары сиз байкап жүргөнгө караганда бир аз кыргыз тилин мурдага салыштырмалуу кыргыз тилинде көбүрөөк сүйлөп, кыргыз тилин көбүрөөк колдоно баштадыбы? Эми кандай десем, биз азыр айтып атабыз, жаштарыбыз кыргызча сүйлөп калды дегенден деле алысмын. Биз бирок айта беребиз, ой жаштарыбыз оңолуп калды, кыргыз тилде сүйлөп калды деп. Мен оюмча акыркы жылдарда тетири аркага баратабыз. Анткени биздин кыргыздын жаш муундары, кыргыз элибиздин жаш муундары башка тилде сүйлөсө, алар биринчи сорттогу адамдар катары, кыргыз тилде сүйлөгөндөрдү бул айылдагы жана мал кайтарган же кой кайтарган адамдар катары ушундай сезип калышты. Себеби мен керек болсо чоң ишканаларга киргенде да көрүп калам. Киргенде эле башка тилде күтүп алышат. Анан ошол жерде эле түшүнөм, бул жердин жетекчиси дагы ушул тилге көнгөн экен деп. Деги эле жаштарды идеологиялык башкаруу, жаштарга идеологиялык башкаруу азырынча жок. Жок десек болот. Биздин эми ошол жогоруда сиз сөзүңүздө айтып өткөндөй, башка тилдер менен салыштырмалуу сөзсүз түрдө биз кыргыз тили менен эле жүрө беришибиз керек, сөзсүз түрдө чет өлкөдөгү чет тилдерди үйрөнүшүбүз керек. Анткени дүйнөгө чыгуу үчүн чет тили керек делип атат да. Ошол чет тилдердин арасынан көбүнчө эми бүгүн басым жасаганыбыз азыр англис тили болуп атат, англис тилин көбүрөөк үйрөнүш керек деп. Ошол башка тилди үйрөнүү менен биздин өзүбүздүн тилди дагы өнүктүрүп, жана биз өзүбүз эне тилибизди барктап алуу маселесинде сиз кандай ойлойсуз, кантип чечишибиз керек? Эң туура, канча тил билсең, ошончолук дил билесиң дейт. Кытайча, орусча, англисче, французча, немисче бардык тилде үйрөнүшүбүз керек. Мен каршы эмесмин. Бирок ошол тилдерди түшүнүш үчүн кыргызчадан которулуш керек. Мындайча айтканда, сен өзүңдүн түшүңдү өзүң кыргызча жоорушуң керек. Азыр бүгүнкү күндө башка тилди үйрөнүш үчүн башка тил менен котормо менен үйрөнүп атабыз да. Туура. Өзүбүздүн тилде котормо менен эмес. Анан сиз айтып атпайсызбы, башка тилдерди билген жакшы деп. Туура, эң жакшы. Башка тилдерди билишибиз керек. Бирок өз мамлекетибизде, эгемендүү мамлекетибиздин ичинде өзүбүздүн тил үстөмдүк кылыш керек. Анткени баш мыйзамда жазылып турат.
ар бир ишканалар, мекеме ишканалардын бардыгы биринчи мамлекеттик тилде чоңураак тамгалар менен жазылсын дагы, расмий тилдер анын артында турсун деп атабыз. Биз ошону бүгүнкү күндө тетир жасап жатпайбыз. Биринчи башка тилде жазабыз, анан кичинерээк кылып туруп мамлекеттик тилде жазып атабыз. А биз кайсыл мамлекетте жашап атабыз? Эгемендүү Кыргызстанда. Эгемендүү Кыргызстанда жашагандан биздин мамлекеттик тил дайыма алдыда туруш керек. Мына ошондо идеологиялык басымдуулук менен эл өзүнүн мекенчилдигин көргөзө баштайт. Бүгүн чет өлкөгө чыгып кеткен биздин жарандар, мигранттар десек болот. Бул мигранттар барып кыйналып кысталып иштеп келет, бирок өзүнүн өлкөсүн ушунчалык кыргыз тилде көргүсү келет. Кыргыздын өзүнүн жашоосунда көргүсү келет. Бирок келгенде эле шаарларыбыздын бардыгы башка бир өлкөлөрдүн аттары аралашып кеткенин көрүп, алар унчукпай кайра кетишет. Сөзүңүзгө аралжы, бизде телегөрүүчү бар экен, кабыл алып көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Кайсыл жерден байланышка чыктыңыз? Алло, саламатсызбы? Мен суроо берейин. Айтыңыз, сурооңузду бере бериңиз. Алло, телегөрүүчү, сыналган үнүн акырындатып туруп бизге сурооңузду бериңиз. Алло. Угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз батыраак. Алло. Угуп жатабыз, сурооңуз, саламатчылык, сурооңузду бериңиз батыраак. Менде суроо бар эле сиздерге. Сурооңузду бериңиз батыраак, убакыт өтүп баратат. Мен айтканым Оштон телефон чалып атам. Оштон телефон чалып атам сиздерге. Сыналган үнүн акырындатыңыз, убакыт өтүп баратат. Сурооңузду бериңиз. Биздин телегөрүүчүбүз абдан бир маселени айта турган болуп байланышка чыкты, бирок биздин байланышка урматтуу телегөрүүчүлөргө биз кайрыла кетели. Бизге байланышка чыкканда сөзсүз түрдө сыналган үнүн акырындатып алсаңыз, сиздер менен байланыш жакшы болот жана батыраак сүйлөшүүгө болот. Болбосо жогорукудай болуп биз сиздердин үнүндү да укпай калабыз, сиздин суроого дагы жооп бере албай калабыз. Эми ушул маселенин дагы бир тил боюнча келгенде, ушул жерден сизден сурайын деп атам. Биздин коңшу өлкөлөр, алар латын арийине өтүп атышат. Жана бизде дагы ушундай бир демилге менен чыккандар бар. Биз дагы латын арийине өтүшүбүз керек. Жана ошондой эле биздин кыргыздын эски арийине дагы кабыл алсак деген бир чаккан топ дагы бар да. Ушул башка арипке өтүү боюнча сиздин пикириңиз кандай? Өзү мен дайыма бир эле пикир менен жашайм өзүмдүн. Башка ат сатып алып мингенден көрө өзүмдүн арык атымды семиртип багып минсем дейм да. Мен бул сөз менен айткым келгени, бүгүнкү эле тамгаларыбыздын жана тыбыш менен айтылган тамгаларыбызга тамгаларды кошуп эле мындай оңой сүйлөнүүчү сөз реформасын алып келе турган болсок, бүгүнкү тамгаларыбыз деле бизге мындай аздык кылбайт. Бүгүнкү тамгаларыбыз менен деле биз канчалаган сөздөрүбүздү сүйлөсөк болот. Латын алфавитине өтүш үчүн, анын үчүн биз экономический жактан мындай кичине өнүккөн акыбалга келгенден кийин каалаган тамгаларга өтсөк болот. Анткени латын алфавитине өтүш менен биз канчалаган китептерибизди жоготобуз. Биз улуу муун менен кичүү муундун ортосунда ажырым пайда кылабыз. Бизде азыр деле ажырым бар да. Мындайча айтканда, улуу муун менен кичүү муундун ортосунда ажырым бар. Тамгабыз өзгөрүп кеткенден дагы ажырым болот. Биз эми 60га чыгып алгандан кийин азыркы тамгаларыбызды окуп атсак, биздин балдарыбыз латын, алардыкын биз окуй албай, алар биздин китепти окуй албай, такыр мындай эки жээкте калабыз да. Мен ойлойм, бүгүнкү тамгаларыбыз деле жетиштүү. Болгону сөз реформасын жасаш керек. Биздин бул кыргыздын накыл кептеринде атабадан келген сөздөрдө эч бир калет жок. Чындыгында ушул күнгө чейин канча кылым өтсө да, канча убакыт өтсө да ынанып эле келе жатабыз да. Эскирген да жок булардын маани магызы. Анан бүгүн ушул биз атап жаткан тил жоголсо, эл жоголот деп бул чындыгында бул нерсеге күбө болуп келаткандар тарых тастыктап эле келе жатат. Бүгүнкү күндө эми ушул биз тилибизди сакташыбыз үчүн, тилибизди мындан ары жоготпошубуз үчүн, эл болуп андан ары да өнүгүү үчүн тилибизге дагы кандай салымдарды кошушубуз керек. Сиз ушул багытта дагы абдан мындай жан күйгүзүп, ушундай бир курч ойлоруңузду айтып, абдан бир аракеттенип жүрөсүз да.
Эми өз тил жоголсо эл жоголот деген туура тема тандапсыздар. Чын эле канчалаган улуттар болгон. Алар тилин жоготкон. Бүгүнкү күндө алар мамлекети жок калды. Эли суу кумга кандай сиңсе ошондой жок болуп кетти. Бүгүн дагы биз ошол жолго түшүп бараткан элдердин катарына кошулуп калдык. Биз мактанып эгемендүү элбиз деп көкүрөк каккан менен биз чындыгын айтып келгенде бүгүн өз мамлекетибизде өзүбүз мындайча айтканда арызыбызды кыргызча жазып келсек кабыл албай турган маалга келдик да. Мына ушундай примерлер болду. Кыргызча жазып келген жерлерде мен буну окуй албайм, орусча жазып кел деп таштаган күндөр болду. Кечиресиз, ушу дагы бир көрүүчүнү кабыл алып койсок болобу? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кайсы жерден байланышка чыктыңыз? Бишкек шаарынан. Эмнегедир бүгүн биздин теле көрүүчүлөр сиздин сөзүңүздү бөлүп койдук, ошо арызга келдик болчу. Мына ошол арыздарды кыргызча кабыл алыш керек. Бул деген ар бир өлкөнүн өзүнүн тилинде жазылган арыздарды. Мына биз тетрисинче биз башка тилде жазсак тезирээк кабыл болот, тезирээк окуп чыгышат да. А өз тилибизде жазсак ал көпкө чейин окулбай да калышы мүмкүн, и такыр окубай да таштап коюшу мүмкүн. Мына буйруктардын бардыгы орус тилинде барат. Керек болсо айыл өкмөттөргө чейин орус тилинде барат. Бирок айыл өкмөттөр тарабынан орусча эгер жооп келе турган болсо, алар прокуратуранын алдында жооп берип атышат. Бул тараза болуш керек, калыс болуш керек. Эгер орусча буйрук барган болсо, кыргызча жөнөтүп атса, анда буйрукту орусча жөнөткөн тараптарды дагы прокуратура караш керек да. Биз азыр такыр эки тарапта болуп калдык. Мындайча айтканда, илгери бирөө айткан экен, басмачымын деп айтпа, айтсаң ишке албай коет десе, чыккандан кийин мен басмачымын деп айтып койдум дептир. Эмнеге? Эмнеге айтып койдуң? Басмачымын деп десе, корбашы өзү сурады дептир да. Бүгүн биз корбашылар өзү орус тилинде суроо жоопторду беришет, жана буйруктарды беришет. А бирок кыргыз тилинде жоопту алгысы келишет. Андай болбош керек. Бизде дагы бир көрүүчү бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен сиздерге суроо берейин деген болчумун. Аябай жакшы маселени көтөрүп атасыздар. Рахмат. Мен оштон чалып жатам сиздерге. 3 жыл мурда мен так мамлекеттик мекемеде өзүм жумуштайм, иш кылам мамлекеттик мекемеде. 3 жыл мурда тил боюнча комиссия келип, тиги Борбордон, Ошко. Анан тил боюнча аябай жакшы биздин текшерди, карап, контролдоп бардык немелерди жазгандарыбызды текшерди дагы. 1 саат өткөздөн эле, 1 жарым сааттан кийин үйүнөн анын мобильныйына звонок келип калды. Телефонду алды дагы жанагы комиссия болду, бизге комиссия тил боюнча деген комиссия. Мамаңан сура, теги школго мамаң сурап тургандан школго бар деп баласына жооп берди. Анан бул кандай деген, бул кадр деген тил боюнча кадр болгон деген комиссия келгенден кийин ал өзүн тил боюнча сүйлөп маданиятты бизге үйрөтүш керек болчу да. Рахмат, түшүнүктүү болду. Рахмат, түшүнүктүү болду. Жогоруда айткан маселе абдан эле курч, бул барлык жерлерде бар. Сиз өзүңүз дагы Мен бул кишинин суроосу абдан туура. Бул кишинин суроосуна мындай жооп бергим келет да. Бүгүн биз көчөдө өңүбүз, түсүбүз башка, үйдө өңүбүз, түсүбүз башка да. Кээ бирки саясатчыларды көрсөң, элге күйүп, аябай өрттөнүп бараткандай көрүнөт элдин алдында. Үйүнө барсаң, ошол айткан сөзүнүн бир чекеси да жок да. Бул кишинин айткан туура. Өзү тил комиссиясы болуп туруп, мамаң айтып кой школго деп айтып атканы, бул деген өзүнүн үй бүлөсүн кайсыл тилде тарбиялап атканы белгилүү да. Мен айтат элем, мына теле көрүүчүлөрдүн бардыгына айтат элем. Айланайын, мындай кыргыздар өзүчө бир кыргыз бололучу. Мындай кыргыз бололу. Балдарыбыздын атында кыргызча коелучу. Өзүбүздүн балдарыбыздын атын кыргызча кое албайбыз дагы, анан бирөөгө сындап, бирөөнү дагы башка деп сүйлөп отурабыз да. Биринчи кыргыз тили өнүгүш үчүн биринчи булак башы бул биздин балдарыбыз, биздин келечегибиз. Эгер мен айтат элем,
Манас атабыздын, Чубак атабыз, Сыргак аталарыбыз, Барсбек аталарыбыздын аты бүгүн Володя, же Жан-Клод Ван Дам, же Шварценеггер болгондо, анда бүгүн биз бүгүн тарыхтан талаша албайт болчук. Бул кыргыз деп талаша албайт болчук. Мына жараткандын буйругу менен ошол кездеги аталарыбыз балдарына туура кыргызча ат койгон экен, бүгүн биз коркпой талашып атабыз. А бүгүнкү төрөлүп жаткан балдарыбыз 20-30 жылдан кийин өсүп чоңоюп жетилип, бир канча жылдан кийин ошол балдарыбыздан баатырлар, акылдуулар, акылмандар чыгып калса, андан кийинки муундар аларды кыргыз деп талаша албай калат. Анткени 70-80% арапташуу аттары менен баратабыз, 20-30% европалашып баратабыз. 70 жыл Союздун карамагында жашап турганда кыргыз элинде мекенчилдик сезим, идеологиялык сезим болбогондуктан балдардын атын Эрнис койду, Элиза койду, каалаган аттарды койду да. Бүгүн ошол балдарыбыздан бир күчтүү адамдар чыгып калса, биз аларды эч качан талаша албайбыз. Эгер Чыңгыз Айтматовдун аты Чыңгыз болбогондо, бүгүн башка бир улуттар аны талашат болчу. Жок, Кыргызстанда жашап калган биздин улут деп талашат. Эгер ошонун аты Андрей болуп калганда, Чыңгыз агайыбыздын аты, бүгүн биз талаша албайт болчу. Мен ойлойм, мен таң калам. Небереңизге ат коюп коюңузчу десе, бир башка улуттун аттарын коет. Мен кайрылат элем жаштарга. Өз балаңа өзүң ат кой. Өзүңдөн өткөн эч ким сенин балаңды жакшы көрбөйт. Өзүң балаңдын келечеги үчүн өзүң ат кой, мааниси болсун. Мааниси болсун аттын. Атына жараша заты дейт. Ошол бала ошо атына жараша болот. Мен дайыма досторума тамашалап калам. Мен атымы атам алюмин коюп койгондо, мен ийрейип сынып калмакмын. Мен атым Болот болгондугу үчүн көп кыйынчылыктарды Болоттой бекем кармап калдым. Ошондуктан азыркы кишинин суроосуна толук кошулам. Бүгүн бизди текшерип келген адамдар өздөрү кыргызча жакшы билбейт. Көрүнөк жарнактарды жолдо. Көрүнөк жарнактарды карасаң, бир жерде парда деп жазгандын ордуна пардо деп жазып коюптур. Ошону илип коюптур. Аны текшеришеби? Же бир башка улут келип тура, буну кыргыздар пардо дейткенде, пардо деп үйрөнүп кетип калышы мүмкүн. Мына ушундай нерселерди биз бүгүнкү күндө токтотушубуз керек. Биз туура премьер-министрдин буйругун бүгүн ар бир үй бүлө аткарыш керек. Премьер-министр жарлык чыгардыбы? Аны биз аткарышыбыз керек. Эл дагы жардамчы болуш керек. Керек болсо мен көрүп атам. Дүкөндөрдүн аттары бардыгы европалашып кетти. Ооба. Арапташып кетти. Жалган болсо айткыла. Адал деген сөздүн ордуна халал деп жазып атышат. Элдик дүкөн деген ордуна народный деп жазып атат. Мисал айтып атам. Фирмалар болсо KG да бир нерсе деп эле өздөрүн баягы башкача. Мен бирок ошол эле народный деген магазинине барып карап отурсам 99% кыргыз соода кылып атат. 99%. Ошол эле курулуш бирикмелерде башка бир тилин келбеген аттарды коюп алышкан. Бирок барсаң 99% кыргыздар үй алып атат. А эмне үчүн? Кыргызча койсок болбойбу аттар. Мына кыргызча бир дүйнөгө таанылган биздин дагы фирмалар болушка мүмкүн эмеспи? Мен мисалы араб элдерин кайсыл касиетин жакшы көрөм? Араб элдери кайсыл өлкөгө барбасын өзүнүн формасын жоготпойт. Өзүнүн улуттук кийиминде кийинет. Ушул касиетин жакшы көрөм. Кайсыл өлкөгө барбасын өзүнүн тилинде сүйлөйт. Мына ушул касиетин жакшы көрөм. Анан арабтардын дагы мен жакшы көргөнүм, дүйнөнүн кайсыл жерине фирма ачпасын өзүнүн тилинде коет. Мына ошол эл бактылуу. Ошол элде төрөлгөн бала да бактылуу. Тоонун башында жаткан, мына мен
Сөз келгенде сөз айтпасаң сөз ата сөйлет. Өзгөн районунда Заргер деген айыл өкмөттө Союз кезинен баштап мына кечеки жылдарга чейин түрк улутунда элдер бар. Ошолордун мектептери өзбек тилинде окутулду. Түрк улутундагы элдерге өзбек тилиби, орус тилиби, кыргыз тилиби кандай айырмасы бар? Мына биз бүгүн Кыргызстанда 90% кыргыз мектептен түзүлсө, кыргыз мектептери ачылса, ана 10% расмий тилдегилер ачылса, мен каршы эмес элем. Дагы бир көрүүчүнү кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, кайсы жерден байланышка чыктыңыз? Бишкектен эле чалып атам эле. Assalamu алейкум байке. Тил жөнүндө жакшы маселе козгоп атпырсыңар. Негизи бул тил боюнча менимче бүткөн дагы эмес, бүтпөйт да болуш керек, талкуу боло берет. Анан жана Оштон чыккан байке боюнча жаман көрбөңүз байкеси. Болгону баягы биз кыргыздар ошондойбуз да, бирөөнүн жасап аткан ишине көрүп, анан ошол жактан кемчилик тапканга аракет жасайбыз. Оштогу биздин кыргыз бир туугандар биринчиден таза кыргызча сүйлөгөндү үйрөнүш керек. Сиз байке чыкканда жана Оштогу байке чыгып, тиги байкенин жана орусча бир сөзүн неметтиңиз, айттыңыз, чоң бир маселе кылдыңыз. Менимче ага көз деле жумуп койсоңуз болмок. Анан байке эртеден бери жакшы маселени айтып атат, тиги кыргыздар боюнча бизден аябай ийкемдүү келебиз. Жана түрктөрдү айтып кеттиңиз. Түрктөр мисалы бизге келсе Кыргызстанга, биз ошо түрктөргө жакшы болсун деп ыңгайлаштырып түркчө сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Эмнеге алар келип биздин тилибизди үйрөнбөйт да? Мисалы 5 кыргыз чогулуп бир түрк менен отурса, баары тең түрк аракет кылат ошо түркчө сүйлөгөнгө, же бир орус менен отурса орусча сүйлөйт. Рахмат. Анан Рахмат. Эң баштысы ошол биздин кыргыз эли ичинен эле бөлүнбөй, бири-бирибизди буттан тартпай, мен өзүм да түштүк досторум көп, алар менен да көп талашам ушул тил боюнча. Кыргыз тилин. Рахмат, түшүнүктүү болду. Туура, бул жигиттин айткандагы жана башка мамлекеттен келген башка иностранецтер десек болот, же болбосо башка улуттагы элдерден десек болот, чет өлкөдөн келгендер. Алар атайын келерде, алар учурашканды, бир аз болсо дагы сүйлөгөндү үйрөнүп келишет да. Бирок биздин аэропортубуздан келип конуп киргенде эле чегарачыларыбыз биринчи тосуп алганда здравствуйте деп тосуп алышат. Ошол жерден баштап алар китебин алмаштырат. Ошол жерден баштап алар китебин алмаштырып, орус тилинде үйрөнгөнгө аракет кылат. Мен түрктөрдү кореецтер менен, орустар менен, американецтер менен келгенде көп адамдар менен жана меймандостугубузду көргөзөлү деп мен көп учурда алар менен мындай чайлашып калам. Мына ошол учурларда алар айтат: "Биз сиздерге келерде кыргызча учурашканда, анан кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып үйрөнүп келдик эле. Сиздерге келсек, кафе, ресторандар баардыгы эле орусча экен. Сиздердин кызмат кылган кыздарыңыздар, балдарыңыздар келип буйрутма аларда орус тилинде кайрылат экен. Анан биз сиздердин тилиңиздер өз өлкөдө колдонулбайт экен деп биз орус тилди үйрөнө баштадык деп айткандар аябай көп. Мына азыркы жигит туура айтты. Биз биринчиден ички биримдикти сакташыбыз керек. Анан бул литература жана адабий тил. Адабий тилибиз 3 областтан түзүлгөн. Нарын, көл, чүй. Диалектикалар каралбай калган. Бул сөзүм башында айттым мен. Реформалашыбыз керек дегеним, жалпы Кыргызстандын кыргыздардын сөздөрүн кошулган сөздүк түзүшүбүз керек. Анткени бул бүгүнкү биз сүйлөп жаткан тил, сүйлөп жаткан сөздүк бул еврейлер Юдахин деген түзүп кеткен сөздүк менен сүйлөп жатабыз бүгүн. Ал Юдахин Таласка бара алган эмес, Баткен, Ош, Жалал-Абадка бара алган эмес. Ал болгону 3 областтан кыдырып түзүп кеткен кыргыз сөздүгү. Ошондуктан биз кыргызча дагы өнүктүрүш үчүн, сөзүбүздү байытыш үчүн диалектикаларды дагы камтып кетишибиз керек да. Мына ошондо биз толук кандуу кыргызча сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр биз которот десе эле, кээ бирки дүйнөлүк сөздөрдү да которуп таштап атпайбызбы? Ал дүйнөлүк сөздөрдү которуу менен биз кыргыз тилибиз байып кетпейт. Бул жагын да караш керек. Дүйнөдөн ажырым болуп калбашыбыз керек.
дүйнөлүк тилдерди ордуна коюп, болгону ошону кичине өзгөрүүлөрдү киргизсек болот. Жок дегенде балдарыбыздын атын койгондо, дүкөндөрүбүздүн, фирмаларыбыздын аттарын койгондо мына кыргызча койсок жаркырап жакшы көрүнмөк. Келишимдердин баардыгын кыргыз тилинде жүргүзүшүбүз керек. Келишимдердин баардыгы кыргыз тилинде жүргүзүлсө, мына ошондо мындай кыргыз тилинин өнүккөнүнө жол ачылат. Сиз билесизби? Бүгүн кайсыл жерге барбаңыз, кыргызча которулган келишимдер жок. Баардыгы орус тилинде келишимдер. Кандай бир ишканаларда келишимдерди түзбөңүз, баардыгы орус тилинде коет. Анткени алардыкы даяр. Кыргызча келишимдер даяр эмес. Котормолор жок. Мына ушундан бүгүнкү ишкерлер кыйналат. Анан кээ бирки жыйындарга барсак, ошол эле биздин бийлик тараптан келип катышып калгандар да болот. Жаштарыбыз да болот. Ушундай жакшы угайын билейин деп барасың, бирок биздин тилде ошол жыйын өтпөй калганы мени өкүндүрөт да. Башка тилде өтүшөт. Мындайча айтканда орус тилинде өтүшөт. Дагы бир теле көрүүчү бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Рахман. Мен бул байкеге суроом бар эле да. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Менин суроом төмөндөгүчө да. Мен жанатан бери ушул каналды көрүп отурам. Силердин каналдардан ушул түз эфирге чыгуумдун себеби да ушул да. Байтан бери көрүп отурсам, баягы бул байке ушул кыргыз тили боюнча жакшы анан аябай бакылдап сүйлөп атат да. Ошол эле учурда баягы көйгөйлөрдү сындап атат дегендей көп проблемаларды айтып атат. Анан ошол эле учурда бул байке эмне жумуш кылды экен деген ой жаралып атат да. Кыргыз тилине бир күйүп атат, бирок эмне жумуштарды кылып атат ошо кыргыз тилинин оңолуусуна деген суроо келип атат да. Рахмат. Өз бир нерсени кыйраттып экен же жөн эле сүйлөп атабы экен. Туура, бул жигит жанагы кыргыздын макалы бар. Бакылдаган эчкини суу кечкенде көрөбүз, шакылдаган жеңени үй чечкенде көрөбүз депчи. Туура жигит, мен жасаган иштерди эми айтсам мактангандай болом. Мен ушул эле дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун биринчи булагын баштап берген адам катары, калпак күнү, калпактын касиеттери тууралуу, калпактын кыймалары, түстөрү, ар бир мындайча айтканда башыбызга кийип жүргөн калпактын касиеттери тууралуу жазып, билдирүү берип жүргөнмүн. Кыргызстанда түштүк регионубузга барсак, түштүк тарапта Андижанский полка, түндүк тарабыбызда Лезгинка болуп кеткен учурларда мен Кара Жорго деген бийди көтөрүп чыккам. Бул милдет эмес, бул менин жарандык, же болбосо өзүмдүн кыргыз улуттук, өзүмдүн мына кызматым катары гана түшүнөм. Андан калса кыргыз улуттунун улуттук оюндарынын ар бир маани маңызына чейин жазып чыкканмын. Аны сиздер газеталардан окуп деле калышы мүмкүн жигиттер. Болгону мен өңү түсүмүн тааныбагандыгы үчүн суроо берди, туура кабыл алам. Сиз эми баягы мен билгенден кыргызча жашап келаткан адамдардансыз да. Калпак дайыма башыңызда, бардык жерде кыргызча сүйлөп жана кыргыз тилине сүйлөтүүгө башкаларды дагы үндөп келе жатасыз. Анан жогорудагы сиз жооп берген сөзгө келе турган болсок, жогоруда ошо көчмөндөр оюну же Кара Жорго, ошол бий ушулардын баарына келе турган болсок, баягы келип бүгүнкү күндө жайылтуучулар, ошолордун баары башка адамдар, башка тармак болуп кетип атат. Ушул жерге келгенде эмес бир тактоо иретинин айта кетсеңиз, бул окуя, бул иш-чаралар кандайча болуп кетти? Эми мындай да, кыргыз элибизде аябай макалдар көп. Эшектер иштейт, аттар жейт дейт. Бул одону айтылган сөз. Бирок мен 2007-жылы көчмөндөр оюнун өткөргөн кезде, мына сиз барып тартып келгенсиз. 2013-жылы мен ушул иш-чараны кайра улантуу боюнча деп атайын интервью бергенмин. Мына ошондон кийин кээ бир адамдар чыккан, жардам бер, биз да жардам берели, өткөрүп калалы деп. Бир жыл бою ар бир оюндун маңызы боюнча мен жазып да берип, аларга жардам берип, бирок 2014-жылы аз калган учурда оюн өтөрдүм. Мени чекеге таштап коюшкан. Буну мен ачык айтышым керек. Авторлор көбөйүп кеткен. Авторлор аябай көбөйүп кеткен.
Анан мен эң негизгиси ичимдеги, көкүрөгүмдөгү жанагы ойлорум ишке ашкандыгына сүйүнүп кала бергем. Буну тарых өзү бир күн тастыктап берет. Туура, рахмат. Мен күбө катары ошол оюндун чоң деңгээлде өткөндүгүн тастыктап айта кете алам. Анан эми азыр бизде жарнамага кезек келиптир. Жарнамадан карадан биз түз эфирде жолугушабыз. Биз кайрадан түз эфирдебиз. Түз эфирибиздин экинчи бөлүгү уланууда. Студияда болсо Болот Дыганбаев агабыз, Дос Береке курулуш бирикмесинин мүдүрү жана ушул кыргыз салт өрп адатын жайылып келаткан инсандардын бири, көчмөндөр оюнунун авторлорунун бири десек дагы болот. Ушул жогоруда бул боюнча маселе болуп кетти. Эми буга чейин мен мисалы конокторду чакырган кезде дагы мисалы биз курулуш компаниясынын же болбосо момундай компаниянын жетекчиси деп ушундай эле кылып негизи жазып келгенбиз. Анан сиз бүгүн ушул баарын кыргызча котортуп атасыз, бирикме деп жазгыла депчи. Жана ушул сөздөрдөн улам эле мисалы аттардын таасири боюнча жогоруда сөз кылып кеттик эле. Ошол боюнча дагы бир толуктоочу суроо бергим келип жатат. Азыр себеби биздин көрүүчүлөрүбүздүн бири жазды. Мен 12 апрелде төрөлүп калгам, атым ошон үчүн Космира коюп койгон депчи. Бүгүнкү күндө Космира экен. Анан ушуга окшогон аттар мисалы жума күнү төрөлдү, Жумабек, Жаанда төрөлүп калды, Жаанбек. Анан кийин дагы мындай коюлган аттар көп да, Калбар, Калбек, Мөөрү бар экен, Мөөрбек депчи. Чындыгында ушул адамга коюлган аттардын канчалык таасири тууралуу сизде кандай маалыматтар бар? Эми мисалы Манас деп ысым койсо, аны кыргызда көтөрө албайт, ошону деген туура эмес кылышты. Бул деген кийин көтөрө албай калса урукчал болуп калат деген маселелер бар да. Ушул маселелерде тандоодо Бул сурооңузга мындай жооп бергим келет да. Жана сөзүм башында айттым мен. Атына жараша заты деп. Жакшы маанилүү атты коюш керек. Мисалга алсак, боло турган, күчтүү боло турган баланы ошол чоң атасы же тай атасы болобу келип көрүп, эгер ат кое турган болсо, бир баатыр боло турган, келбеттүү мындай баатыр боло турган аттарды койсо болот. И кыргыз тилинде. Буну айтып атканым, араб элдеринде мындай нерсе бар экен да, жаңы төрөлгөн баланы атайын жанагы текшерүүчүлөр келип карап кетет экен, чыныгы таза арабпы же башкабы депчи. Мына ошондой чыныгы таза араб болсо, ага арабтардын өзүнүн наам жана ысымын беришет. Бизде деле Манас атабызга ат коюш үчүн канча адам отуруп алып, мисалы кеңешип, анан айтып атпайбы, бир мындай дербиш келип, ушундай деп кеткен депчи, Манас деп койгула деп. Мына ошонун негизинде дагы бир чоң сыйкыр нерсе жатат да. Мен болгон айтып атканым, кыздардын өзүнүн сонун, кыргыздын тарыхта келаткан баатыр аялдарыбыз болгон, айымдар, канчалаган эр жүрөктөр болгон, айкөлдөр болгон, ошондой карап туруп эле тарыхтан карап кое берсе жаңылышпайт. Анан мен билбейм, мен бир тууган агам дагы ат койгон. Баласынын атын Рейналдо депчи, жана футболистчига калбады. Рейналдо деп. Анан мен күлөм да эми, мындай чындыгын айтыш керек, өзүбүздүн эле кыргыздын аттарын коюш керек да. Мен балдарымдын аттарын бүт мисалы кыргыз тилинде койдум. Мен сүйүнөм, өзүм үй бүлөмдө балдарым ата деп, апа деп чоңоюп атат. Мен ошого сүйүнөм. Кээ бирки досторум үйүнө барсам, менин балам дейт, мама, папа деп тил чыкты дейт. Болушу мүмкүн эмес андай. Болгону үйдүн мугалими бул эне. Энеси ошону апа дедиргиси келген жок. Апа дедиртип айтса, апа деп айт десе, апа эле деп калмак жаш бала. Туурабы? Кыргыздын баласын орус чоңойтса, орус эле болуп калат да. Анан бул жөн эле бир мындайча айтканда жана мактануу, же болбосо биз биринчи сорттогу адамбыз дегенди айткысы келген адамдар балдарын ошондой болуп чоңойтот деп ойлойм мен. Менин жеке оюм бул. Мен болсо экинчи сорт болсом деле кыргыз болуп төрөлдүм, кыргыз болуп өлсөм, ошого мен макулмун да. Ысымдарды алмаштыруу боюнча мисалы союздук мезгилде ар кандай аттар коюлду, Советбек, Сезбек. Мен деле мисалы ошол мезгилде Аида деген опера мода болуп аткан экен, ошондо биздин аттар коюлду Аида деп. Эми
Бай ысымдарды бүгүнкү күндө кыргызча түшүнүгү бар ысымдарга алмаштыруу керек деген маселени колдойсузбу ошондо? Же Мисалы ата эне мындай да. койгон ысым? Эми коюлган ат коюлду. Бүгүн 70 жаштакылар деле атын өзгөртүп атпайбы. Ооба. Ал адамдын өзүнүн ниети. Кааласа алмаштырып алыш керек. Кыргыз тилге. Эгер башка тилде ал мааниси жок болсо, маанилүү атка которуп алыш керек. Анын эч кыйынчылыгы жок. Аны бирөө урбайт, сөкпөйт, жөн эле которуп алса боло берет. Жапжакшынакай мааниси бар кыргызча аттарды деле башка аттарга которуп атышпайбы. Ооба. Кантип болбосун башка улутта коюлуп калган атты кыргызчага которуп алса болот. Болгону улуттук идеология жок. Мекенчилдик сезим жок. Идеологияга келе турган болсок, ушу идеология сиздин пикириңизде кандай болуш керек? Мисалы, буга чейин дагы бир топ коноктор келди, аларга деле ушул суроону бердик. Бир тарап айтты, бул идеология деген Манаста жатат болду, башка маселе жок. Дагы бир тарап айтты, идеология мындай болду. Биз кыргыздар чыныгы идеология сиздин көз карашыңызда кандай болуш керек? Менин көз карашым мындай да. Кээ биркилер жанагы аша чаап кетет да. Манасты Кудай болгон деп айтып атышпайбы? Анан Манас теңир деп айтып атышпайбы? Андай эмес да. Манас мендей эле адам болгон ал баатыр. Ошол кезде кыргыздын пешенесине жараткан Кудай кыргызга берген ошол баланы. Ал ошондой ыдырап кеткен кыргыздын башын бириктирип, хандык түзүп, мамлекет курап калган. Ал Кудай эмес, ал Кудайдын пендеси. Мына ошону түшүнүш керек. Манас деген идеологияны болгону Манас эпосундагы турмушту, Манас эпосундагы аял менен күйөөнүн ортосундагы мамилени, бала менен эненин, ата менен баланын ортосундагы мамилелерди баардыгы камтылган эпос жатат. Мына ошону окуп, же болбосо ошондой болуп тарбияланса, бул идеология. Анан бири Манасты, бири аны буну десе, андай идеология жаралбайт. Биз теле көрүүчү бар экен, кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Алло. Угуп жатабыз, кайсы жерден байланышка чыктыңыз? Бул жакшы суроо коюпсуңар, тил жоголсо эл жоголот деп. Эми менде мындай болуп атат, эми туура көрөсүңөр жокпу? Мисалы үчүн азыр барды жакта эле аныкталды, такталды деген кыргыз сөз колдонбой эле казакча тастыкталды деген сөз айтылып атат. Муну кандай дейсиңер? Биз эми эч качан эне тилден тастыкталды деп окуган эмеспиз да. Биз аныкталды, такталды дечибиз, туурабы? Экинчи, анан бул эркиндик дегендин ордуна казакча эгемендүү деп алдык. Анан кийин дагы ушундай сөздөр чыгып атат, туура айтасыңар. Тилдер жоголуп атат кыргыздын. Анан Спутник деген радио анан көпчүлүгү уккула деген ордуна тыңдаңыздар дейт. Бул да казактын сөзү да, тыңдагыла деген. Мына биздин сөздөр жоголуп атат, ушинтип эле. Туура койдуңар вопрос. Тил жоголду, мына аныкталды деген, такталды деген жоголду. Уккула деген ордуна тыңдаңыздар деп атасыңар. Мына ушундай эле көп нерсе бар экен. Эми баарын айтып отурбайын. Ушуга кандай деп жооп бересиз? Рахмат. Ушуга кошумча кече жакында мен бир сөз уктум. Бизден Кадыралы Коңкобаев деген агайыбыз бизде кыргыздар жана кыргызстануу деген долбоор чыгарып атат. Агай айтып калды, негизи аба ырайы деген табырка деп чыгыш керек. Бул кыргызча чыныгы табырка болот депчи. Программанын жаңылыктар берген акыр жагынан аба ырайы табырка болуш керек депчи. Мен биринчи жолу уктум да ушул аба ырайы деген табырка деген кыргызча сөз. Туура. Азыркы аксакал аябай туура айтты да. Көп сөздөрүбүздө көп эле улуттардын сөзүн айтпайбызбы? Мен эми тамаша иретинде жооп берейин. Бир устатка, молдокеге шакирти келип айтыптыр. Орусча сүйлөсө болбойбу десе, молдоке айтыптыр, вообще болбойт дептир. Көрсө, бир улут өз тилинде толук сүйлөш үчүн мамлекет тарабынан атайын китептер чыгып, биринчи классынан баштап окутулуш керек экен. Азыркы аксакал айтат казактар деп. Казактар 2002 жылдары ар бир студенттин көкүрөгүндө мондай рамканын ичинде биз казакча сүйлөйбүз, биз казакча сүйлөшүбүз керек деген жазуулар менен жүргөн. 2001-2002 жылдары. Ар бир автобуска чыксаң, студент дегенин билесиң, көкүрөгүндө жазылып турат. Мына ошондой жол менен булар студенттер тарабынан колдоо таап,
бийлик тарабынан колдоо атат. Бүгүнкү күндө казактардын сүйлөп атканын көрүп суктанып гана отурасың. Качан башка тилди кошуп ирет аябай пайлайсың? Жок да, бардыгы казакча да. Илгери Чокон Валиханов айткан экен орустарга. Кыргыз менен казактын кандай айырмасы бар десе, кыргыздар сүйлөгөндө суудай, ырдай ушундай куйулушуп чыгат да, биз каткалаң сүйлөйбүз деген экен. Бүгүн ошол тетири болуп калды. Казактар аябай сонун ушундай ырдагандай сүйлөйт. Биз сүйлөп атып такалып калабыз, сөз таппайбыз да кыргызча. Ба Молдек айткандай, вообще болбойт деп коюп отура беребиз анан. Ошондуктан ал үчүн 1-класстардан башташ керек. Сөз менен калбаш керек. Кыргызча жөнүндө айтып келаткандан кийин ушундай вопростор бар деп кошуп кетет да. Ушуна көнүп калган. Ошо вопростор да ошондой. Тилге жаттык. Мен мисалы өз ишканамда биринчиден фирманын аты Дос Береке курулуш бирикмеси. Ген директор деп жазган эмес, мен мүдүр деп жазганмын. Келгенде саламатсызбы деп күттүрүп алам. Өзүм дагы саламатсызбы деп күтүп алам. Мен ишканама киргенден чыкканга чейин чыныгы кыргыз мамлекетинин кеңсесинде жашагандай чыгып кетем да, бирок көчөгө чыгарым менен мен ар кандай башка тамга, башка улуттун сөздөрүн окуп кете берем көчөдө. Бизде дагы бир көрүүчү бар, кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсыздар. Кайсы? Эң ололу айдайын сизге чоң рахмат айтайын дедим эле ушундай маселени көтөрүп сиздердин берүүңөр менен канча деген адамдар ынанып отурат да. Рахмат. Экинчиден Болот мырзага саламатсызбы, ушуга кетиңиз менен деп. Саламатсыз. Мен өтө жаңы эле келип жумуштан сайттан болуп аткан экен, өтө сүйүнүп атам. Себеби дегенде кичине бир жарым мүнөттүн тегерегинде тарыхка токтоп кетейин деп атам да. 2011-жылы эки академик Абдувалиев, Ахматалиевтер 50 000 кыргыз сөздүгүн жазганда 23 нуска чыккан болчу. Ошонун бирөөсү мага тийген. Мен себеби жардам берген да. Кый таңгаларын жактаганда. Анан мен өтө өзүмдүн ички дүйнөмдө байым деп эсептейм. Себеби кыргыз тилин корголбай ушул убакка чейин мен досторум менен, туугандарым менен, айла чөйрөдө бирөөдөр туура эмес кыргызча сүйлөп койсо, орусчаны койсо уруша кетем мен кадимкидей. Бул кандай шундук деп. Анан Болот мырза, Арабай университетиндеги лингвистика институтта Мусаев Сыртбай деген агай бар. Ал кыргыз тил дегенде мушташа кеткен адам. Азыркы күндө мамлекеттин деңгээлиндеги терминология комитетинин төрагасы болуп жүрөт. Ошол киши менен байланыштыңыз беле? Болбосо ошол киши менен байланышып, ошо кыргыз тилин өрүткөнгө бизге эгерде менден бөлөк тармак чыкпайм, бирок мага бир акчанын кереги жок. Сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү айта кетсеңиз. Байланышсаңыз мен барат элем, сизге коштурат элем. Кыргыз тилин Аты жөнүңүздү айта кетсеңиз өзүңүз дагы. Кандай деп? Аты жөнүңүздү айтсаңыз өзүңүздүн аты жөнүңүз. Орозов Медербек Микилович. Орозов Медербек Микилович. Бишкекте турам мен. Рахмат чоң байланышка чыкканыңызга. Биз дагы сизге ушул кыргыз тили маселеси боюнча кийинчерээк байланышка чыгабыз. Азыр Орал эке жакшы адамдардын аттарын айтып калды. Жана 50 000 сөз жазылган депчи. Биздин кыргыз сөздүгүбүздө 50 000 сөз жок да. Ошондуктан бүгүн биз буну стакандап отурабыз да. Эгер ушул стакандын кыргызчасын эгер жазып койсо, бардыгыбыз ошого көммөкпүз. Жана офис деп жүрчү элек го. Кеңсе деп калгандан бардыбыз кеңсе деп калбадыкпы? Мына тил оңолуш үчүн, тил жоголбош үчүн жазуу түрүндө болуш керек. Кыргызда сөз бар. Калем менен жазганды балталап да өчүрө албайсың. Мына калем менен жазыш керек бар. Мен дагы ушул эфирден пайдаланып айтып коеюн. Мен кыргыз салттары деген китеп баштагам. Кудай буйруса ниет кылып жүрөм. Бир 5 килограммга чейин чыккандан кийин анан китеп кылып чыгарайын деп. Азыр жыйнактап жүрөм. Мен эң эле мындай бир четин айта турган болсом, ар бир сөзгө, ар бир кыргыздын оюндарына, ар бир үйлөнүү, той же болбосо жамандыктарда болуп аткан кыргыздын тарыхый салттарын бардыгын жазып, кийинки муундарга таштап кетейин деген ниетте жазып атам. Рахмат. Жүсүп Баласагын атабыз
кандай нерселер жазган болсо мен ошондон ашырайын деп ниет кылып жүрөм. Ниетиңизге жетиңиз. Рахмат. Дагы бир көрүүчү бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламаттар. Кайсы жерден байланышка чыктыңыз? Саламаттар. Мен Бишкектен чалып атам. Угулуп атабы? Угулуп атат. Сурооңузду бериңиз. Менин оюм мындай неме могу ооруларды да туура эмес которгондо, мисалы жанагы туберкулезду кургак учук деп койгондо, негизи кургак учук эмес, учук деген баягы адам жиркенип калганда ооздун чекесине чыгат, ошону учук деп коет да. Туура, бул неме туберкулез болсо кагын деп коет. Адам ооруганда кагынып түкүрүнүп калат да, кагын деп коет да, илгеркилер кагындачы. Кагын менен кагынып калыптыр депчи. Анан ушул мисалы биздин кыргыз тилинин дагы эл арасында да көптөгөн айтылбай, колдонулбай калган сөздөр бар да, биздин аймактарда ошолордун баарын жыйноо үчүн да мүмкүн бир иш-чара өткөрүш керекпи? Буйруса жакшы ниеттер бар. Мен мына китепке ар бир кыргыз сөздөрүн кошуп кетейин деп которуп да келатам. Буйруса убак сааты келет, биз ал китепти чыгарып эл алдында тапшырабыз. Бирок азыркындай аксакалдарыбыз ар бир туура котормо сөздөрдү айтса, аларды да салыштырып көрүп, бүгүнкү күндө оңой сүйлөнүүчү сонун бир сөз кылып чыгарыш керек да. Мисалы орустар же болсо англис тилинде no smoking деп жазып койсо, не курить деп орустар жазат. Кыргыздар болсо бул жерде чылым чегүүгө болбойт дейт, аны эч ким үйрөнбөйт да. Оңой сүйлөнүүчү сөзгө алып келиш керек. Мына ошондо кыргыз тили өнүгөт. Каткалаң кылып узарта берген сайын кыргыз тили жоголо баштайт. Себеби азыркы жаштар узак сүйлөгөн жаман көрөт. Кыска нуска сүйлөп түшүндүрүш керек. Бизде дагы бир көрүүчү бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло. Угуп Алло, жатасыз? саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Оштон чалдым. Алло. Угуп атабыз. Сурооңузду бериңиз. Мен суроом мындай да, медицина кызматтарында иштеп баштады, жүрүп баштады деп. Сыналган үнүн акырындатып алсаңыз бизге байланыш жакшы болбой атат. Эгерден биз окуганда кыргыз тилинде литератураны иштей баштады деп айтат эле да. Ошо кайсыбыз туура ошо? Кандай деди? Иштеп баштадык, иштейли деген. Сиз ушу урматтуу эле көрүүчүлөр, бизге радиодо, телевизордо чиновниктер баары иштеп баштады, айтып баштады деп. Ошону иштеп баштады, айтып баштады, иштедик деген сөздөрдүн аралашы. Мен жогоруда деген сөз мен кыргыз тили адиси эмесмин. Мен болгону ошол кыргыз тилге жардам берейин, биринчи өзүм үй бүлөмөн баштайын, экинчи өзүм ишканаларыман баштайын, анан үчүнчү мына сиз чакырып калдыңыз эле. Кыргыз тили унутта калбасын, элдерге муштундай акылым болсо ошол акылды айтып калайын деп, жана жок дегенде балдарыңардын атын кыргызча койгула, жанагы эле ишканаларыңарга кыргызча эле ат койгула деген мындай сунушум менен келдим. Иштеп же болбосо айтып баштады деген сөздөрдү бул кыргыз тил адистери чечсе жакшы болот. Мен болгону жана токойду, күйүп аткан токойду өчүргөнгө жардам берип аткан кичинекей чымчыкмын. Эми биз баягы бүгүнкү күндө Кыргыздарда тойлор көп болуп атат. Кудайга шүгүр, бул тойлордун болуп атканы жакшы негизи. Анан ушу тойлордо дагы абдан көп маани, маселе, көп нерсе ушул жерде дагы бар. Ошол жерде да биз ошол тойлор аркылуу, тойлордун ичиндеги сүйлөнүп аткан сөздөр, тойлордун ичиндеги каалоо тилектер аркылуу дагы ошол жерде айтып аткан бир баталар аркылуу да кыргыз тилин жайылтып, жана кыргыз тилин туура сүйлөөнү мындан ары да үйрөтүп кетсек болот да. Ошол тойлордогу айтылган баталар, каалоолор, тойлордогу кыргыз тили тууралуу сиздин пикириңиз кандай? Мисалы мындай да, бүгүнкү күндө биз деле бир канча Кудай буйрса жашап турсак аксакал болобуз. Мисалы 50 жаштан өткөндөн кийин мен жеке пикирим, ар бир кыргыздын эр адамы бата жатташ керек экен. Чыңгыз Мырзаев деген жигитибиз үйлөнүп калды. Анан чоң кайнатасы казак экен, аябай сонун бата берди. Анан ошонун эле жанында Чыңгыз инимин чоң атасы чыкты.
ал бата жаттабаптыр, ал боп тура деп баштады да, мен намыстандым. Мен ачык айтышым керек, намыстандым. Көрсө ар бир кыргыздын уулу бата жаттап, ошол бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген сөзгө ылайык болуш керек экен. Ошондуктан тойлордо бүгүн көп салттарыбызды буздук, көп жолдорубуз бузулуп атат. Мындайча айтканда, руханий жолдорубуз бузулуп атат. Той деген бул кыргыздын өзүнүн нукуралыгында өтүш керек. Рахмат. Урматтуу болот мырза, сизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени биздин программа соңуна келип чыкты. Сизди дагы көп ушул студиябыздан көрүп, көп жакшы дагы келечекке жакшы жумуштарды жасайт деп ишенебиз. Бүгүнкү куруп берген маегиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү программа соңуна чыкты. Азыр болсо бир канча мүнөттөрдөн кийин сиздер жаңылыктарды көрө аласыздар. Түз эфирде ошондой эле биздин бардык программаны жана ушул программаны толугу менен көрбөй калган болсоңуз, анда YouTube каналынан New TV KG деген дарек аркылуу табыңыздар. Биздин бардык программаларды интернет аркылуу көрүңүздөр, бөлүшүңүздөр, ар дайым биз менен болуңуздар. Жакшылыктар болсун.